Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, айымдар жана мырзалар. Сиздер үчүн жакшы иштер бар официалдуу жумуштарга орноштуруу долбоору жетекчиси мен Ислам Калдаевмин. Урматтуу мекендештер, сиздер билгендей эле мына Кудай буюрса жаз айы келди, эми жай айы келет. Кудай буюрса Россия мамлекетинде жумуштар арбын, күн жылган сайын жумуштар көбөйөт. Бул жакта болсо Москванын өзүндө, Подмосковьеде жана ошондой эле Россиянын көп башка чоң областтарында официалдуу жумуштарга биз кыргыз мекендештердин баардыгын чакырабыз. 18 жаштан 55-60 жашка чейинки баардык калоочуларды, үй бүлөлүү жана үй бүлөлүү эмес адамдардын баардыгын жумуштарга чакырабыз. Бизде сиздер билгендей эле 5-6 компания менен келишимдерибиз бар. Бул болсо нан завод чыгарган цехтер, Team Plus компаниясынан, ошондой эле бизде шоколадный завод цехтер бар, складтар бар, теплицалар бар. 5-6 компания бири-бирине карабайт, өзүнчө компаниялар. Ошол 5-6 компаниянын ичинде кыргыз мекендештердин шарттары жок болуп атса, айлыктын эсебинен авиабилетин төлөп, биздин проработка компания бардык мекендештерди жумушка чакырат. Бул жакта өзүңүздөр билгендей эле проработка компаниянын жумуштары бул болсо колбасный цех, тоок цех, индик этин чыгарган цех, теплицалар, складтар жана башка тамак аш өндүрүүчү чоң компанияларга проработка компания жумуштарга чакырат. Кимде ким ошол иштейм деген болсо келип иштеп калсаңыздар болот. Проработка компаниясы 6 күн иштеп, 1 күн эс алган жумуштарга чакырат. Жатаканасы бекер болот, регистрациясы көбүнчөсү бекер болот. Ошондой эле жатакана жана ошондой эле тамак ашы 1 мал, 2 мал бекер болот. Орусча айтканда смотря кайсы жумушка барасыз, кайсы жумушту тандайсыз. Себеби деген ар бир завод фабриканын өзүнүн завод цехинде өзүнүн бригадири, ошондой эле координаттары болот. Ошол сиздерге жардам беришет. Өзүңүздөр билгендей эле 2025-жылдан баштап көптөгөн бизде мыйзамдар өзгөрдү мигранттарга байланыштуу. Мисалы Казакстан менен Кыргызстандын Россиядагы ошол документтер боюнча оформлениеси окшош. Мисалы кыргыз мекендештерге паспорт керек болот, загранпаспорт же ID карта менен келсеңиз болот Россияга. Таможнядан, аэропорттон сиздерге миграционный карточка беришет. Ал жакта болсо на работу деген жерин астын сыздырып белгилеп коюшуңуз керек. Анан кийин кол коюшуңуз керек. Ошонун негизинде сиздер жумуштарга келесиздер, биздин офиске Москвадагы. Анан Москвадан жумуш тандап аласыздар. Москвадан жумуш тандап алгандан кийин эмгек келишими, трудовой келишим түзөсүздөр. Ошонун негизинде биз иш алып барабыз, урматтуу мекендештер. Ошонун негизинде урматтуу мекендештер жумушка кабыл алышат. Ошол офиске келип жумуштар тандап аласыздар. Себеби деген бизде Кыргызстандан мен барам, анан расписка жазам, анан үйдөн уруксат сурайын деп чогулуп, анан кийин авиабилетин алып келгенче проработка компания жумуштарында ошондаган 5-6 жумуштун позициялары, жумуш орундары толуп да калат, толбой да калат. Ошол себептен биз проработка компания менен шарттарыбыз жок болуп атса, Россияга учуп келебиз. Аэропорттон биздин менеджерлер тосуп алышат. Анан кийин офиске такси менен алып келип, анан офистен ошол буйруган 5-6 жумуштун варианттарын кайсыңыз бош болсо, ошого сиздер орношуп каласыздар. Урматтуу мекендештер, ошол 6 күн иштеп 1 күн эс алып, жатаканасы бекер, тамак ашы бекер. Ошондой эле айлык акысы 3300-дөн 4000 чейин чыгат. 6 күн иштеп 1 күн эс аласыздар. Ошол жумушка иштейм келем десеңиздер, биздин жакшы иштер бар, жумуштарга орнош долбоорун жазылып катпасаңыздар болот, урматтуу мекендештер. Кимде ким дагы кандай бир суроолор болсо, биздин +7 991 87 88 230 номериндагы WhatsAppка жазсаңыздар, биз бардык суроого жооп берүүгө даярбыз. Урматтуу мекендештер, дагы бир эскертүү, ушул күн жылууда келип иштеп калсаңыздар болот. Себеби деген күн жылууда жумуштар арбын болот, көп болот, жана дагы иштегенге оңой болот. Ошондуктан келип иштеп калыңыздар. Сиздер үчүн жакшы иштер бар, жумуштарга орноштуруу долбоору ар дайым сиздер менен.